23 бөлүм. Павыл Синедрионду карап, агайын туугандар, мен ушул күнгө чейин Кудай алдында таза бийир менен жашап келдим деди. Башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания Павылдын жанында тургандарга аны оозго урууга буйрук берди. Ошондо Павыл ага мындай деди: "Акталган дубал сени Кудай урат. Мыйзам боюнча соттоо үчүн отурасың да, мыйзамды бузуп мени урууга буйрук бересиң. Ал жерде тургандар болсо, Кудайдын башкы ыйык кызмат кылуучусуна тил тийгизесиңби?" дешти. Павыл аларга: "Агайын туугандар, мен анын башкы ыйык кызмат кылуучу экенин билген эмесмин. Анткени ыйык жазууда элиңдин башчыларына тил тийгизбе деп жазылган" деп жооп берди. Павыл алардын бир тобу саддукейлер, бир тобу фарисейлер экендигин билип, Синедриондо үнүн бийик чыгарып: "Агайын туугандар, мен фарисеймин. Фарисейдин уулумун. Мени өлгөндөрдүн тирилерине үмүттөнгөндүгүм үчүн соттоп жатышат" деди. Ал ушул сөздү айткандан кийин фарисейлер менен саддукейлердин ортосунда талаш чыгып, эл экиге бөлүндү. Анткени саддукейлер өлгөндөр тирилбейт, периште деген да рух деген да жок дешет. Фарисейлер болсо өлгөндөр тирилерине, периштелер да рухтар да бар экендигине ишенишет. Ошентип катуу уруш талаш башталды. Фарисейлер тараптан мыйзам окутуучулар орундарынан туруп: "Биз бул адамдан эч кандай айып таппай жатабыз. Эгерде ага рух же периште сүйлөгөн болсочу, Кудайга каршы чыкпайлы" дешти. Талаш күчөй бергендиктен миңбашы Павылды тытып жок кылышпасын деп коркуп, аскерлерине: "Барып Павылды элдин ортосунан алып чыккыла да, аскерлер үйүнө алып баргыла" деп буйрук берди. Эртеси түн ичинде ага теңир келип: "Кайраттан Павыл, анткени Иерусалимде мен жөнүндө кандай күбөлөндүрсөң, Римде да ошондой күбөлөндүрүшүң керек" деди. Таң атканда бир нече жүйүт өз ара сүйлөшүп, Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Ант бергендердин саны 40тан ашык болчу. Алар башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга келип: "Биз Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебейбиз" деп ант бердик. Ошондуктан силер азыр Синедрион менен бирдикте миңбашыдан Павылдын ишин толугу менен карап чыгабыз. Ошондуктан эртең аны бизге чыгарып бер деп сураңгыла. Биз болсо аны бул жерге жакында элегинде эле өлтүрүүгө даяр болуп турабыз" дешти. Алардын бул арам оюн Павылдын жээни угуп калып, аскерлер үйүнө барып Павылга билдирди. Павыл жүз башлардын бирин чакырып: "Бул жигитти миңбашыга алып барчы. Анткени мунун ага айта турган сөзү бар экен" деди. Тиги аны миңбашыга ээрчитип барды да: "Туткун Павыл мени чакырып, бул жигитти сага алып келүүмдү өтүндү. Мунун сага айта турган сөзү бар экен" деди. Миңбашы жигитти колунан кармап четке чыгарды да: "Мага айта турган кандай сөзүң бар?" деп сурады. Жигит ага: "Жүйүттөр Павылдын ишин толугу менен карап чыгабыз демиш болуп, аны эртең Синедриондун алдына чыгарып берүүңдү өтүнүүгө макулдашышты. Бирок сен алардын өтүнүчүнө макул болбогун. Анткени Павылды алардын 40тан ашык адамы аңдып турат. Алар аны өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Азыр алар сенин буйругуңду күтүп даяр турушат" деди. Ошондо миңбашы: "Бул жөндө мага билдиргендигиңди эч кимге айтпа" деп жигитти кое берди. Анан ал жүз башлардын экөөнү чакырып, түнкү 3 саатка 200 жөө аскерди, 70 атчанды жана 200 аткычты Кейсарияга барууга даярдагыла. Павылды мингизип, башкаруучу Феликске аман-эсен жеткириш үчүн унаада даярдагыла деп буйрук берди. Анан мындай мазмундагы кат жазды: "Урматтуу башкаруучу Феликске Клавдий Лусийден салам. Бул адамды жүйүттөр кармап алып өлтүрмөкчү болуп жатышыптыр. Мен анын Римдин атуулу экендигин билип, аскерлер менен барып куткарып алдым. Андан кийин эмне үчүн айыптап жатышкандыгын билгим келип, аны өздөрүнүн Синедрионуна алып бардым. Аны өздөрүнүн мыйзамына байланыштуу талаш пикирлер боюнча айыптап жатышкандыгын, бирок анын өлүм жазасына тарткыдай же кишендегидей күнөөсү жок экендигин билдим. Ошол учурда мен жүйүттөрдүн бул адамга карата арам оюн билип калып, аны дароо сага жибердим. Айыптоочуларга да ага карата нааразычылыктарын сенин алдыңда айтуусун буйрук кылдым. Саламатта бол." Ошентип аскерлер өздөрүнө берилген буйрук боюнча Павылды түн ичинде Антипатрис шаарына жеткиришти. Эртеси күнү жөө аскерлер аны атчандар менен жөнөтүп жиберип, аскерлер үйүнө кайтып келишти. Атчандар болсо Кейсарияга келип, башкаруучуга катты беришти. Павылды да ага тапшырышты. Башкаруучу катты окуп чыккандан кийин Павылдын кайсы дубандан экендигин сурады. Анын Киликия дубанынан экендигин билгенден кийин: "Мен сени айыптоочуларың келгенде угам" деди. Анан аны Ироддун сарайына кайтарууга буйрук берди.